Ак Жаан Ош шаарынын көйгөйү. Анткени жамгыр жаагандан улам шаарга бир нече күн таза суу берилбей калган учурлар көп болот. Бул көрүнүш быйыл да кайталанып, катуу жааган жаандан Ак Буура дарыясы ылайланып, Ош шаарында таза суу берүү токтотулду. Бул жолку эскертүүсүз өчүрүлүүсү жарандарды түйшүккө салды. Ош мэриясы башка жумуштар менен алектенип, суу маселеси унутта калганын серепчилер айтышат. Элди бул учурда кандай кылса, алдын ала ошол баягы мына аба ырайынын өзгөрүүсү боюнча алдын ала бир аз эскертүүгө мүмкүн эле. Мына бул сапар муну жасаган жок. Элдин баардык нааразычылыгы ошондон чыгат да, эмне үчүн айтпайт да. Эми сыйкырчы жок бул жерде. Мүмкүн баягы техникалык кээ бир себептер болот, кээ бир иште башка көйгөйлөр турганда бул таза суу эстен чыгып калгандыгынын бирден бир далили ушул болуп атат. Кала башчылары жаңыдан дайындалган сайын калктын муктаждыктары куруу убадага айланып, чечилбей келгенин айтышат. Тарыхый шаарда мындай көрүнүш жарандарды тынчсыздандырып, дали болсо чечилип калуусуна үмүт артышат. Жумага барганда өтө кыйналдык, суу жок. Эми мынтип жамгыр жааган сайын токтоп кала бер. Мунун бир эмесин айласын табыш керек да. Эми биз канча күнгө чейин дагы суусу жок отурабыз билбейм. булар обещание өрөт келген бийлик. Бирок результат жок да. Жамгыр жаады, шаар тургундарына кыйын болот. Бизге айылдабыз, айылда бизге деле проблема болот. Бирок шаарда иштейбиз биз, ишканада суу жок азыр. Bilmem bunların söz açtıkları kıyım kaldı mı? Çeçilse bu çeçmektir de neçe yıldan beri kirentimiz. Буга чейин шаар тургундарын таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо долбоорун ишке ашыруу үчүн 250 миллион сомдук объектилерди курууга тендер өткөрүлгөн. Азия өнүктүрүү банкынан 250 миллион сом каралган. Курулуштун мөөнөтү 2 жылга бекитилгени маалымдалган. А бирок жаңы мэр дагы башка долбоор даярдаганын билдиришет. Бул жерде тендер өткөн. Бирок сумма баасы билесиңер темир кымбаттап кетпеди, 3 эсе 2 эсе. Ошондон улам биз аны пластик өзгөртүү маселесин караганбыз. Ошон үчүн ал бир аз кармалып калды да. Бирок ага карабастан ал параллелдүү түрдө ушул 2 долбоор менен алкаганда ал дагы кете берет. Ушул 3 этаптуу деген ушул маселе. Учурда Ош шаарынын аймактарында таза суу жок болгондуктан жашоочулар таза сууну сатып ичүүгө аргасыз болгонун белгилешет. Ак Буура дарыясын тундурууга 2,5 сутка талап кылынат. Жаңы долбоор жарандардын көйгөйүн чече алабы, азырынча бүдөмүк. Зарина Рахманбердиева, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.